590 сом атты. Бир айдан бери чогулган сумманы бүгүн фонддун өкүлдөрү буга чейин жардам сурап кайрылган Нурайым Нурбекованын апасына тапшырды. Кичинекей кыз бир бөйрөгү менен төрөлүп, учурда ал органда болгону 9% иштейт. Анын толук кандуу дени сак жашоосуна бөйрөк алмаштыруу операциясы гана жардам бериши мүмкүн. Ал үчүн бейтаптын жакындары каражат чогулта албай элге кайрылган. Азыркы учурда гемодиализ алып жатат. Биз ошо Турция мамлекетине барып, пересадка кылдырган жатабыз. Азыр сумманын эмеси операцияга жеткиликтүү сумма чогулду, бирок андан тышкары биз жол керебиз. Анан ошо операциядан кийин да дары ичип турат экен, ошого дарыларын алганга сумма жетишсиз да. Азыркы учурда биздин фондко ак кан оорусу менен, бөйрөк оорусу менен боорун алмаштыруу боюнча кайрылгандардын саны өтө көп болууда. Биз кайрымдуулук фонд катары аларга ар тараптуу жардам көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Бирок аларга керектелүүчү операциянын суммасы аябай чоң болгондуктан биз ошо жалпы жарандарга Кыргыз элине кайрылып кетет элек. Көптү көрсө көл болот дейт. Бека привезли с антракального ведения. Кайдыгер карабаган жарандардан каражат сураган Улукбек Шаршенбеков 34 жашта. Бейтап 2 кыздын атасы. Буга чейин оорубай жүрүп эле былтыр баш мээсинде залалдуу шишик бар экендиги билинген. Андан бери бир нече ирет химиялык дарылоодон өтүп, учурда баш мээнин сөөгүн алмаштырууга $65,000 чогулта албай бара. Кыргыз элимде айтат эле, көптөр көрсө көп болот деген. Ошо кыргыз элим жардам бергиле деп муктажыбызга кичине каражаттарыбыз жетпей атат пересадкага. Биз Германиядан заказ кылдык, 10 ампула заказ кылдык. Ар бир ампуласы €1450 болду. Ошол келсе эле, ошол жумада буйруса келет деп атат. Ошол жумада келсе эле биз операция пересадка космомузга баштайбыз. Жардамга кол сунчу жарандар 0772 00 20 15 номериндеги эл сомго каражат которсо болот. Сиз берген акча операциядан кийин дарыгерлер 70% кепилдик берген Улукбектин саламаттыгына салым кошо алат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.